Бул Дартбаяндан кыскача көчүрмө. Ооруканаларда бейтаптарды кабыл алуу, дарылоо учурунда колдонуучу иш кагаздар кыргыз тилине которулуп, учурда дарыгерлер аларды мамлекеттик тилде толтуруп жатышат. Бейтаптын дартын аныктоо, дарылоо жыйынтыктары жана медициналык корутундуларда кыргыз тилинде жүргүзүлүп, бул система акырындык менен толук кандуу иштеп жатат. Оорулуулар менен сүйлөшүү, аларга түшүндүрүү жеңилирээк болуп калды да мурдага карагандачы. Мурда деле кыргыз тилинде сүйлөп түшүндүрүп аракет кылчубуз, бирок азыр баягы колдорун алган выпискалар айтып атпайбызбы, Дартбаяндан көчүрмөлөр, ошолордун баардыгы эне тилде болгон үчүн көп суроолор пайда болбойт да, алар өзү окуп чыгып эле аны түшүнүү менен мамиле жасап, анан жашаган жеринде ошол баягы рекомендациялар берилген жерде ошолорда түшүнүүсү жеңилирээк болуп калды. Медицина тармагы толугу менен мамлекеттик тилге өтүүдө кыйынчылыктар бар экенин дарыгер Кылычбек Мамашарипов белгилейт. Себеби көптөгөн медициналык терминдер башка тилдерден которулгандыктан аларды туура жана так колдонуу талап кылынат. Ошентсе да атайын чыгарылган терминологиялык сөздүктөр дарыгерлерге чоң жардам берүүдө. Биринчи бетте орус тилинде жазылып, ошол эле дарт аты, Дартбаяндык го, дарт аттары. Экинчи бетте кыргыз тилине которулганы. Бул албетте кыйла жеңилдетет, дарыгердин дагы ишин жеңилдетет. Себеби көп оорунун атын, дарттын атын оюңдан чыгарып монтип жазыш өтө кыйын да эми. Злокачественное образование миндалины. Кыргызчасынан алкын бездин залалдуу шишиги. Ар бир бөлүмдө бар, ар бир бөлүмдө адистер ошол жана түшүнбөгөн учурларын кыргызча котормосун ушул китептин жардамы менен которуп, Дартбаянды чыгарууда, Дартбаяндарды толтурууда, жазууда сөзсүз колдонушат. Ош шаарындагы бардык медициналык мекемелерде мамлекеттик тилде иш алып баруу жолго коюлуп, дарыгерлер да бул система менен иштөөгө көнүп баратышат. Бирок кээ бир терминдер дагы деле кыргызчага так которууга муктаж. Ал эми ооруканалардагы буйруктар, каттар, расмий иш кагаздары толугу менен мамлекеттик тилде жүргүзүлөт. Мен эми диагнозду анча өтүш кыйын болуп атат. Себеби анын баардыгы түшүнө бербейт экен. Бирок мындай даттануусу, оорунун өөрчүшү, анамнези деп коет. Ким менен контакт болду, кантип оору ушул акыбалга келди, эмнелер себеп болду, ошолордун кыргызча жазышка аракет кылып атабыз. Адистерди кабыл алууда келишим түзүлөт. Келишимди биз кыргыз тилинде эмгек келишим деп келишим түзөбүз. Андан кийин адистерди арызын кыргыз тилинде алабыз. Андан кийин буйруктар, иш кагаздары бүт кыргыз тилинде кабыл алынат, жазылат. Кириш, чыгыш иш кагаздарыбыз дагы бүт кыргыз тилинде жүргүзүп келебиз. 120-токтомдун негизинде бүт иш кагаздарыбыз кыргыз тилинде жүргүзүлөт. Мекеме ишканалар менчигинин түрүнө карабастан мамлекеттик тилде иш алып барууга милдеттендирилген. Бул талапты натыйжалуу аткаруу үчүн атайын терминологиялык сөздүктөр чыгарылып, бардык тармактарга таркатылган. Бул тиешелүүлүгүнө жараша биз ишканаларга бөлүп берүүдөбүз. Бизде негизинен ошол термин маселесинде көйгөй көп болгондуктан мына ушул терминология боюнча китептердин жардамы чоң болуп жатат. Анын негизинде көзөмөлдөө иштерин дагы жүргүзөбүз. Мамлекеттик тилде иш кагаздарын сабаттуу жүргүзүү максатында саламаттык сактоо, укук коргоо жана билим берүү тармактарынын кызматкерлери жыл сайын кыргыз тили боюнча атайын тесттен өтүшөт. Бул практика улантылып, мамлекеттик тилди билүү деңгээлин текшерүү туруктуу негизде жүргүзүлүп турат. Самара Асанова, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары.